Азыркы учурда көпчүлүк эле интернеттен акча таап калды. Эгер сиз дагы үйдө туруп эле акча табайын десеңиз, Кытайдан ортомчусуз товар алып, өз бизнесиңизди нолдон баштасаңыз болот. Товардын баасы Кыргызстандын караганда 2-3 эсе арзан болот. И плюс сизге онлайн интернет магазин ачканга жардам берет. Баарын үйрөтөт. Мен где-то ушул жерлерде WhatsApp номерди калтырамын, описанияга дагы калтырамын, кирип көрсөңүздөр болот. Жазыңыздар, баасы болгону 500 сом. Өз бизнесиңизди кыска убакыттын ичинде баштаңыз. Салам барыңыздарга. Бүгүн мен сиздерге Канадага кантип барса болот, ошол тууралуу видео чыгарып жатамын. Андыктан кош келиңиздер. Буга чейинки видеомда ошол Канада тууралуу болгон болчу. Анан кийин аябай көп жазыңыздар WhatsApp номерге. Көпчүлүк эле ойлойт экен, бул Канадага баруу Россияга баргандай эле депчи. Мисалы үчүн бүгүн билет алып эле эртең учуп кетебиз деп. Жок, андай эмес. Сөзсүз түрдө виза алыш керек. Визанын да өзүнө жараша ар кандай түрлөрү болот. Анан кийин ал номер, ошол WhatsApp номер только англис тилин окуйм дегендер үчүн гана. Азыр бул жерге калтырамын, кимде ким англис тилин окуйм десе, ошол жактан менден үйрөнсөңүздөр болот. Анан кийин ал номерде ошол Канада тууралуу аябай көп жазыңыздар, суроо бердиңиздер, жооп бербесем тарынбаңыздар. Анткени мен эч кандай миграционный консультант эмесмин, же болбосо юрист эмесмин, же болбосо бир атайын агентством жок. Мен просто ошол англис тилиндеги маалыматтарды сиздерге кыргызча которуп гана жеткиремин. Эң чоң жардамым ошол болот. Анан кийин визанын түрлөрүнө келсек, кантип барса болот? Виза алыш керек. Эң чоң маселе ошол виза. Виза алуу өтө кыйын, чындыгын айтканда. Канада өзү дүйнөдөгү эң өнүккөн өлкөлөрдүн бирине кирет. Топ 10го кирет десем жаңылышпаймын. Ошон үчүн көпчүлүк эле ошол Канадага барууну кыялданат. Ошол жакта жашап иштеп калууну да кыялданат. Ал эми ал жакка баруу өтө эле кыйын, чындыгын айтканда. Иммиграция жолу менен кетсеңиздер болот. Иммиграция жолу менен кетебиз деген ал жакка көчүп кетүү деген түшүндүрөт. Ошол жакка барып иштеп жашап калганны. Анан кийин эң ал жакта дагы программалар аябай көп. Кандай программа менен кетсек десек, где-то 60 программа бар экен билишим боюнча. Анын ичинен эң кеңири тараганы, эң белгилүү бул Express Entry деген программа бар. Ошонун негизинде көп адамдар кеткен. Атлантический пилот деген программа бар болчу, уже 2022 жылы ал жабылат дагы. Мен ошол тууралуу видеом дагы бар болчу. Где-то ошол жерлерде ссылкасын калтырам, же болбосо описанияга кирип көрсөңүздөр болот ошол жактан. Анан кийин уже жабылат дагы, ал кайрадан иштелип чыгат ал программа. Мүмкүн жакынкы ортодо, жакынкы күндөрдө. Анан кийин ошол сыяктуу программалар абдан көп. Ошолордун бирөөсүнө илинип калуу дагы өтө чоң маселе. Анткени где-то дүйнөдө 100дөн 140ка чейинки мамлекеттен барышат ал жака. Ошолордун ичинен эмне үчүн сизди тандаш керек Канада? Ошол дагы өтө чоң. Сиз ошолордун ичинен эмнеге сиз тандаш керек? Ошол дагы чоң маселе. Ошон үчүн сиз аябай жакшы даярданышыңыз керек. Анан кийин рабочий виза боюнча да бир аз кыскача айтып коеюн. Жумуш боюнча да барсаңыз болот. Мен буну мындай экиге бөлүп түшүндүрүп берейин. Англис тилин билгендер жана билбегендер болот. Же болбосо француз тилин билгендер жана билбегендер. Канадада эки тилде сүйлөнөт, англис тили жана француз тили. Эгер сиз англис тилин жакшы билсеңиз, же болбосо француз тилин жакшы билсеңиз, анан кийин кесибиңиз айтишник болсо, медицина тармагында болсо, же болбосо деги эле англис тилин жакшы билсеңиз, сизде шанс көбүрөөк болот, жогорураак болот. Же болбосо француз тилин жакшы билсеңиз. Ал эми сиз тил билбесеңиз, ушул проблема болот сизге. Өтө. Эгер азыр Канадага баргыңыз келет, бирок эмне кылышты билбей жаткан болсоңуз, азыртан баштап менин англис тили курсума келип жазылсаңыздар болот. Ушул жерде WhatsApp номерди калтырам, ошол жака только жазыңыздар, чалбайбыз. Анан кийин дагы тил билип, ушинтип барсаңыздар болот. Анан кийин француз тил билгендердин дагы бир артыкчылыгы бар. Кээ бир шаарларында, мисалы үчүн, француз тилинде азыраак сүйлөшөт адамдар, англис тилинде көбүрөөк сүйлөшүп, анан ошол жактарга, мисалы үчүн, именно ошол жактагы
иш берүүчүлөргө сиз мен француз тилин жакшы билем десеңиздер, ошолор алып калышы мүмкүн. Анткени ар бир ишканада жок дегенде 5% француз тилинде сүйлөгөн адам болуш керек деген ушундай закон бар. Ошон үчүн эгер сиз француз тилин аябай жакшы билсеңиз, анда сизде шанс дагы да жогорураак болот. Мындай именно француз тилинде сүйлөгөн шаарга эмес, именно англис тилинде сүйлөгөн шаарга барып, шаардагы иш берүүчүлөргө сиз кайрылышыңыз керек болот. Ушул жерден эле отуруп, Кыргызстандан отуруп эле. Анан кийин алар сиздерге чакыруу жөнөттү. Чакыруу жөнөттү дегени сиз Канадага барат деген түшүндүрбөйт. Ошону аласыз да сиз элчиканага барасыз чакырууду. Ушинтип чакырып атат, мен ушул жумушка татыктуумун деп сиз далилдешиңиз керек болот өзүңүздүн. Мен татыктуу экениңизди көргөзүшүңүз керек. Андан кийин ошол интервьюдон өткөндөн кийин гана сизге виза берилсе барасыз Канадага, виза берилсе барбайсыз. Ал эми ошол жактан иштен чакыруу келгени бул сизди Канадага барат деген эмес. Окуу визасында да ошондой. Мисалы үчүн сиз бир колледжге тапшыргандасыз, же болбосо бир окуу жайына тапшыргандасыз, бирок алар сизге чакыруу жөнөттү, бирок ал чакырууну алып сиз элчиканага барасыз. Анан элчиканага барсаңыз мүмкүн сизге виза бербей деле калышы мүмкүн. Мисалы үчүн чындыгында сиз ал жакка барганга финансы жактан мисалы үчүн мүмкүн татыктуу эмессиз, мүмкүн башка жактан татыктуу эмессиз. Ошон үчүн сиз алдын ала даярданышыңыз керек. Мүмкүн тил билбейсиз, ошол сыяктуу. Эгер азыр эмне кылышты билбей жаткан болсоңуз, кайсы жол менен барышты билбей жаткан болсоңуз, биринчи кезекте тил үйрөнүшүңүз керек. Азыртадан баштап. Тил билүүнү канчалык тил билсеңиз, ошончолук канчалык деңгээль, уровениңиз канчалык бийик болсо, ошончолук сиздин шансыңыз жогорулайт. Бул биринчиден дипломуңуз болуш керек. То есть жогорку билимдүү болсоңуз, ошончолук сиздин шансыңыз жогорулай берет. Андан сырткары опыт работаңыз хотя бы 3 жылдан жогору болуш керек. Жана ушундай жашыңыз дагы өтө маанилүү. Жашыңыз канчалык улуу болсо, шансыңыз азаят. Эгер жашыраак болсоңуз, анда шансыңыз жогору болот. Эмнеге ал жакка көбүнчө жаштарды чакырышат? Анткени Канададагы көпчүлүк эле адамдар, булар пенсияга келип калган адамдар, ошол курактагы адамдар. Андан кийин аларга жумуш күчү жетпейт. Ошон үчүн алар чет өлкөдөн алууга мажбур. То есть чет өлкөдөн ишчилерди тартууга мажбур. Эгер видео жаккан болсо лайк басабыз, анан кийин эгер көп ушундай видеолордун чыгышын кааласаңыздар, подписация баскычын басып, коңгуроону басып койгонду унутпаңыздар. Кийинки видеолордо жолугушканга чейин сак саламатта калыңыздар.